21,5 гектар болгон сууга тайдоо жери сатылат. Атбашинский каналдын жээгинде биринчи линияда суусу кенен жерде жайгашкан. Документ колдо туугандар, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. 1 гектары $6,000. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар туугандар. Сатылуучу 21 гектар 60 сотук болгон сууга тайдоо жер туугандар Привольноеде жайгашкан. Сиздер баруу үчүн бул жактан Манас аэропортуна кеткен чоң көчө менен келесиздер. Келсеңиздер, Дачасуу өтсөңүздөр бул жерде могу арканы өтүп эле. Өтсөңүздөр оң тарапка келген мондай көчө бар. Көчөдөн бир аз жүрүп кетип, велосипед айдаган кишини көрдүңүздөрбү? Ошол жактан канал жээктеп туугандар оң тарапка карай кирип барсаңыздар, жайгашкан. Бул жагынан мрамор менен кирсеңиздер болот, ар жагынан виноградный менен кирсеңиздер болот. Мынакей туугандар, сатылуучу сууга тайдоо жерге да жетип келип калдым. Жайгашкан жери Привольное туугандар. Привольное деген жерде жайгашыптыр. Два кистен карап көрсөңүздөр болот. Өйдө жагы мраморный, ылдый жагы виноградный. Жана ошондой эле жана айткандай сиздер келүү үчүн баягы көргөзгөн арка тараптан, бул жагынан мрамордон, бул жагынан виноградныйдан могу көчө менен кирип келсеңиздер болот. Мынакей Атбашинский каналдын жээгинде жайгашкан. Суу мына ушул жерден мондайдан кирет экен, суу ичкен жери туугандар. Анан транспорт менен сиздер туугандар бул тарап менен дагы, мына бул тарап менен да келсеңиздер болот. Айдоо жеринен эле чыгыш чек арасы ушул жактан башталат. Батыш чек арасын азыр көргөзөбүз видеонун жүрүшүндө туугандар. Негизинен дрон менен бийиктиктен көргөзөлү дедик эле, обзорду полный. Аэропортко жакын болгонуна байланыштуу дрон учпайт экен туугандар бул жакта. Айдоо жердин туугандар чыгыш бөлүгү мынакей могу жерден каналдан суу кирип туруп, могу арык менен кирип мондайдан суу ичет. Батыш тарап бөлүгүнөн мынакей могу канал лоток менен суу кетет туугандар. Ушул лоток менен суу ичет. Андан ары айдоо жердин мынакей бул чыгыш чек арасы могу сеткадан туугандар. Азыркы учурда бул тарабына бир 3 гектардан көп жерине 3 гектар 30 сотыгына эмегилген. Жүгөрү азыркы учурда арендада туугандар. Анан документи боюнча айтсак, айдоо жерди билесиздер, жашыл китеп. Анан бул 21,5 гектар айдоо жердин 3 гектар бул жакта 30 сотугу өзүнчө бөлүнүп турат. Анын 1 гектар 70 сотугу туугандар багарный жер болуп, 1 гектар 70 сотугу. Ал жерге бир мал сарайы салганга дагы уруксаты бар экен. И документи мынакей керектүү документтердин баары бар. Купли-продажа, могу жагында жашыл китеп, ичинде чертождору. Анан бул 21,5 гектардын туугандар ар жагында 18,5 гектар. 18ге 3 гектары өкө ортосунда бир 3 гектардай жер бөлүп турат. Ортодо негизинен ушундай каналдын жээгинде бир эле катарда турат. 18,3 гектары туугандар 5ке бөлүнгөн документтери. Бирок жалпы биригип эле турат. Бирөөсү 6 гектар, бирөөсү 4 гектар, бирөөсү 1,5 гектар, бирөөсү 2 гектар өз-өзүнчө документи. Кааласаңыздар өз-өзүнчө, кааласаңыздар 21,5 гектар кылып жалпы алсаңыздар деле болот экен. Видеонун башында айткандай туугандар суусу кенен каналдын жээги. Кааласаңыздар жүгөрү, кааласаңыздар башка жер жемиш экесиздер, мынакей келип өзүңүздөр да карап көрөсүздөр. 3 гектар 30 сотук жер туугандар, мынакей могу жүгөрүнү көрдүңүздөрбү? Ушул жерден бүтүп, анан орто ченинде бул жерде дагы бир кошунанын жери 3,5-4 гектардай. И бул жер бүткөндөн кийин дагы эле ушул эле катарда, могу жол каналдын жээгинде ушул эле катарда калган 18 гектар 30 сотук жер жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу айдоо жердин эң эле батыш чек арасы. Мынакей бул кошуна бед айдаптыр, беде себилген. Бул азыркы учурда бул жагы бош турган учуру. Негизинен туугандар, кааласаңыздар беде, кааласаңыздар перец айдагандар деле бар экен. Жүгөрү, малина айдагандар деле бар экен. Каалаган эле жер жемишти айдасаңыздар болот. Мынакей суу бул жерде, арыктан могу жерде. Транспорт мынакей. Фит менен деле, трактор менен деле, любой эле транспорт менен кенен кирсеңиздер болот экен. Так, дагы эмне маалыматты? Так, айтылган бир эле баасы калды окшойт туугандар. Баасы болсо, эгер жалпы 21 гектар 60 сотукты алчу болсоңуздар туугандар $120,000 бир аз соодалашуу болот дейт. Эгер жалпы 21 гектар 60 сотукты алсаңыздар. Эгер бул жерде негизинен документтер жана айткандай мондай жанаша жайгашкан айдоо жерлер, бирок документтери 1 гектар 20 сотуктук өзүнчө, 6 гектардык өзүнчө, 4 гектардык өзүнчө бар. Эгер ошол өзүнчө эле 1 гектар 20 сотугуну же 6 гектарын өзүнчө эле алам десеңиздер, анда гектары $7,000 айланып калат экен туугандар. Бир аз кымбатыраак болот экен, бөлүп алсаңыздар. Оптум алсаңыздар, оптум баада туугандар болот. Эйсинин номери 0508 06 66 00.
0508 06 66 00 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай айдоо жер издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.